урматтуу депутаттар, түздөн түз парламентке баш ийген эки гана бизде институт бар. Бирөө Омбудсмен институту, бирөө ушул коомдук кеңеш. Эгерде коомдук кеңеш начар иштеп атса, биз күнөөлүүбүз, себеби биз тандайбыз. Коомдук телекөрсөтүү бул коомдун алдыңкы өкүлдөрү аркылуу мамлекеттик телерадиокомпания башкаруу. Бүгүн ошого күбө болуп, бир жагынан мен ыраазы болуп отурам, себеби коомчулук тааныган, коомдо аты жөнү бар Азамат Болгонбаев, Айбек Карымов, Анаш эже сыяктуу адамдар коомдо позициясы туура тандалган. Эгерде позициясын билгизбей, пассивдүү болсо, аларды да биз тандаганбыз. Экинчиден, ар кандай сын болду, андан туура жыйынтык чыгарыңыздар. Бирок 3 жыл мурун, 2 жыл мурун коомдук телерадиокомпания адамдарды жамандоо, саясатчыларды жамандоо боюнча адистешип, өзүнүн коомдогу калыс позициясына тайган эле. Бүгүн бир жагдай, ал ашкере саясатташуудан кайтып, жана кээ бир кемчиликтерди эске албаганда мындай ниетин бурду да. Сиздер саясатчыларды колдоо үчүн эмес, сиздер мамлекеттик кызыкчылыкты, улуттук кызыкчылыкты жана улуттук наркты колдогону келдиңиздер. Биз да келип кетебиз, сиздер да келип кетесиздер. Бирок сиздер жакшы салт, жакшы традиция калтырышыңыздар керек. Парламентке келген канчалык сыймык жоопкерчилик болсо, сиздерге да ошондой таанымал адамдар келиш керек. Силер да ошондой элдин күлүгү, мыктысы, дулдулу, булбулу келиш керек. Бирок айта турган бир 4 жагдай бар, ошону эске салышыңыздар керек. Биринчи мыйзамды мен жаздым эле, өзүңүздөр мыйзам жаза турган доор келди. Түпкүлүгүндө чечели десек, урматтуу депутаттар, буларга түшкөн рекламанын дээрлик 70% ортосо коррупцияга кетет. Түздөн түз буларга түшпөйт ортомчуга. Аны жоймойын, силерде экономикалык эркиндик болбойт. Биринчи ушуну Жайнак мырза, сиз ушуга киришиңиз керек. Билем, аякта коррупция өтө цементтешип калган, үстүнө фундамент куюп салышкан, бирок жолу бар. АКС деген бар, мамлекеттик укук коргоо органдары бар. Болбосо ушул быйылкы жылы турган шайлоодон түшө турган акча менен силерди 3 жыл бакса болот, бюджеттен акча албай. Экинчи, финансылык эркиндик беришибиз керек. Болбосо жанагындай айлык менен бүгүн конкуренция болуу өтө кыйын. Үчүнчү жагдай, силер техникалык жагынан да, чыгармачылык дөөлөт жагынан да коңшу өлкөлөрдөн алдыга турушуңар керек. Себеби Кыргызстандагы эң башкы байлык адамдын эркиндиги. Силер техникалык жасалголоо, контент жагынан биздин эки коңшу өлкө уттуруп атасыңар. 21-чи кылымда ким атаандаштыкка туруштук болсо, ошо гана уталат. Анан акыркы 2 ай кризис болгон менен Кыргызстан 2-3 жыл алдыга кетти. Себеби биз закон, мукташтык, даярдык жок туруп, баарыбыз 1 миллион окуучу онлайн режимде сабак окуп баштадык. Силер 21-чи кылымдын адистигин үйрөткүлө, эмечке. Рахмат. 10 секунд кошулбайт, Каныбек Апаевич. Талкуу болуп атат. Сиздерге биз мен кошуп койгула. Сиздерге Орта Азиядагы телеканалдардын флагманы, стандартын аныктай турган лидери болууга толук шарт бар. Мен силерге ошону каалайм. Çok рахмат.